Ош ТВ телеканалынын эфирин жаңылыктар маалымат программасы менен улантылат. Саламатсыздарбы? Алгач негизги окуялардан кыскача. Санариптик өнүктүрүү министрлиги жоюлуп, функциясы президенттин иш башкармалыгына өткөрүлдү. Быйыл Ош шаарынын муниципалдык ипотекалык компаниясы 900дөн ашуун батирдин ачкычын тапшырууну пландап жатат. Бул жерде 278 батир бардыгы сатылган. Жакында булар ээлерине күчтөрүн тапшырабыз. Ош онкологиялык ооруканасына нур терапиясы жок. Түштүктөн келген бейтаптар Бишкекте кезек күтүп, аэропортто түнөөгө аргасыз болууда. Жата турган жерлери жок, автовокзалга, аэропортко барып жатып келип дарыланып атышат. Түштүк аймагындагы жалгыз мекеме Ош протез ортопедиялык ишканасы 5000 адамды акысыз бут кийим менен камсыздашкан. Баткен облусу жашаган болсо, сүлүктүү болгон болсо, буну через почта жөнөтөбүз дагы үйүнө чейин жеткизилет. Санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министрлиги жоюлуп, президенттин иш башкармалыгынын курамына кирди. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкка ылайык министрликтин бардык функциялары, штаттык саны, ресурстары жана ведомстволук түзүмдөрү иш башкармалыкка өттү. Мындан ары санариптештирүү, санариптик башкаруу, киберкоопсуздук, жасалма интеллект жана байланыш тармагындагы мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу милдетин президенттин иш башкармалыгы аркалайт. Ошондой эле мамлекеттик органдардагы санариптик өнүктүрүү боюнча орун басарлардын кызматтары кыскартылары белгиленди. Ош шаарындагы эң ири эс алуу жайларынын бири Алишер Наваи паркы реконструкциядан кийин пайдаланууга берилди. Көп жылдар бою башаламан курулуштар жана соода түйүндөрү ээлеп келген бул аймак бүгүн өзүнүн чыныгы максатына кайтып, калк эс алуучу жайга айланды. Парктын ичи инфраструктурасы толугу менен жаңыланып, заманбап оорукмалар курулду. Аймакты көрктөндүрүү үчүн жалпысынан 2000ге жакын көчөт отургузулуп, ак бууранын жээгин бойлой вело жолдор пайда болду. Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан Алишер Наваи паркында курулуш иштери толук аяктап, бүгүн пайдаланууга берилип жатат. Курулуштун жүрүшүндө мыйзамсыз башаламан жайгашкан соода саттыктардын бардыгы алынып салынып, оюн зоокторго көбүрөөк орун бөлүнгөн. Мындан сырткары жергиликтүү тургундардын эс алуусуна ыңгайлуу шарт түзүлүү үчүн жаңы отургучтар, жашыл аймак жана түнкү жарыктандыруу системалары орнотулган. Акбура дарыясынын жээгиндеги имараттардын бардыгы бошотулуп, дал ушундай эс алуучу жайга айланды. Мында жөө жүргүнчүлөргө тротуарлар да курулган. Андан сырткары Акбура дарыясынын жээги атайын коопсуздук жагы эске алынып, тосмолор менен тосулду. Бул жерде шаардыктар өзгөчө таза абада дем алууга болот. Парктын жетекчилигине биздин кызматтардын башчыларына талапты койдум мен азыр. Бир дагы башаламан соода болбойт бул жерде. Башаламан соода болсо биз айыппулдар менен эскертүү беребиз. Андан кийин биз келишимди түзөбүз. Жанагындай башаламан соода болсо. Жанагы пирожки сатып, семечке сатып жана чыгып алгандай мурдагы да көрүнүш болбойт. Окшош күркөлөрдү бердик. Анан эми элдер дагы тура түшүнүш керек да, мына мэрияга күндө барышат. Мен тиричилигим кантем да. Биз аларга жаңы базардан орун беребиз мисалы. Келишим менен жасаш керек да бардыгын. Аталган парктын ичиндеги эскилиги жеткен аттракциондор акталып сырдалса, айрым талапка жооп бербеген аттракциондордун, оюнзоктордун бардыгы алынып салынды. Буга чейин башаламан, мындан сырткары базарга айланып кеткен бул парк эми гана өзүнүн максатында калкка эс алуучу жай катары кызмат кылуусун баштады. Азыр эми чоң айдан келдим, биринчи жолу кирип атышым. Башынан баштап көрүп келсем, буга ачып аябай жакшы. Өтө жаңыланып, жакшы немелерге жетишти. Мурунку бардак нерселер жок. Азыр өтө жакшы болуп калды. Кубанычтамын, балдарым менен келип, азыр башынан аякка айланып көрүп келиштим. Эсин айтпадаган болсок, мына жерде тартип жок эле. Азыр жаңыландым да. Талап-тарекеликтер. Абасонун атмосферасы жаңы. Ошо эмагашата иштегендердин өмүрү узун болсун, пенсиялыктары болсун, бала чакалар менен тынч болсун, жакты ушунчалыгына эле рахмат эми. Чоң рахмат. Келип кетип кичине мына кемпирлер эс алып отурганга жакшы эле болуптур. Эми мындан артык кандай болот? Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Иш чаранын жүрүшүндө Анар Кичи районунда курулган жаңы балдар ойнотчу аянтча дагы пайдаланууга берилди. Ал жергиликтүү бюджеттен каржыланган.
Шаар башчысы ар бир көп кабаттуу үйдүн алдына балдар үчүн атайын аянтчалар курула турганын белгиледи. Анын айрымдары кош каржылоо долбоорунун алкагында ишке ашат. Өзүңүздөр көргөндөй көп кабаттуу үйлөрдүн жанында балдар ойночу аянтчалар, сейил бактар жана скверлер жетишпейт ошто. Биз ушуну колго алдык. Мурда башталгандарды да баягына чыгарабыз. Өзүбүз дагы баштап атабыз. Бир топ мына көп кабаттуу үйлөрдүн алдына бошогон жерлерди ошол 6 сотук болобу, 7 сотук болобу, 8 сотук болобу биз балдар аянтчасын куруп, монтип көчөттөрдү эгип берүүнү колго алдык. Анткени мына карасаңыз, мисалы, ушул жерде канча бала балдар батпай калды. Демек, балдар ойной турган жайлар жетишсиз бизде. Быйылкы жылы шаар аймагында 30 гектар жер аянтына 8 ири сейил бак куруу пландалууда. Алардын бири Акбура дарыясынын эки жээгинде жайгашып, 11 гектар жер аянтка заманбап эс алуу жайы салынып жатат. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ жаңылыктары. Ош шаарынын мэриясына караштуу муниципалдык ипотекалык компаниясы быйыл 900дөн ашуун батирдин ачкычын ээлерине тапшырат. Учурда калаанын бардык аймактарында көп кабаттуу турак үйлөрдүн курулушу тездик менен жүрүп жатат. Маселен, Краснофлот көчөсүндөгү турак жайлардын курулушу белгиленген мөөнөттөн 3 ай эрте бүтүп жатат. Курулушта 200дөн ашуун жумушчу иштеп жатат. Батирлер үлүштүү курулуш долбоорунун алкагында салынып, жарандарга 3 жылдык мөөнөт менен берилет. Ош шаарынын Краснофлот 5-дарегинде курулуп жаткан бул көп кабаттуу үйлөр муниципалдык ипотекалык ишкана тарабынан курулуп жатат. Мында 5 блокто курулуш жүрүп, үйлөр 9 кабатка чейин көтөрүлүп бүткөн. Бөлмөлөргө эшик терезелер орнотулуп, шыбактары дагы толугу менен бүткөрүлгөн. Учурда бул үйлөр үрүлүштүк курулуш долбоорунун алкагында курулууда. Бул көп кабаттуу үйдө жалпысынан 278 батир бар. Анын 135-и 1 бөлмөлүү, 115-и 2 бөлмөлүү болсо, 28-и 3 бөлмөлүү батирлер. Мындан сырткары жер алдында 67 орунду унаа токтотуучу жай каралган. Турак жайлар толук жасалгасы менен тапшырылып, балдар ойночу аянтча да салынууда. Үйлөрдү ушул жылдын 4-кварталында пайдаланууга берүү мерчемделип жатат. Ал эми акыркы блоктогу 45 батир 2027-жылы бүткөрүлөт. Курулуштун сапаты боюнча абдан жакшы, сапаттуу десек болот, жаңылышпайм. Себеби биз жакта ар тараптуу текшерүүлөр жүрүп турат. Биринчи ушул жерди проектин чийген адам өзү көзөмөлдөйт, проекти боюнча кетип атканын. Андан кийинки биздин техникалык көзөмөлдөөчүбүз бар, биздин ишкананын. Ал көзөмөлдөйт, тыкыр көзөмөлдөйт ар бир кыймылын, ар бир келген бетондордун маркаларын, сапаттарын, сертификаттарын, жанагы строй материалдарын баардыгын көзөмөлдөп турушат. 9 кабаттан турган турак үйлөрдүн учурда сырткы фасадтары жасалып, дубалдары шыбалууда. Батирлерге электр чубалгылары тартылып, жылуулук системалары орнотулган. Курулушта 200дөн ашуун жумуш эмгектенип, иштер белгиленген мөөнөттөн 3 ай эрте бүткөрүлүүдө. Ал эми курулуштун сапаты мамлекеттик адистер жана көз карандысыз эксперттер тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынып, колдонулган материалдар атайын сертификаттар менен келет. Бизде курулуш 5 блоктон турат. Ичинде штукатурка, отделкалар бары часовойлор кетип атат. Главный эшиктер коюлду. Бизде иш мөөнөтүнөн 3 ай мурун кетип атат, алдын кетип атат. Материалдар бардыгы жеткиликтүү, жакшы. Батирлер үлүштүк курулуш долбоорунун алкагында 3 жылдык мөөнөткө үстөк пайызсыз берилет. Алгачкы төлөм катары сумманын 30% төлөнүп, калган каражатты 3 жылга бөлүп төлөөгө мүмкүн. Мындай шарт бардык жарандар үчүн жеткиликтүү. Ишкана кардарлар менен тыгыз байланышта болуп, курулуштун жүрүшү тууралуу үзгүлтүксүз маалымат берип турат. Үлүштүк курулуш долбоорунан үй алам деген жарандар каттоосуна карабайлы, айлыгына карабайлы, атында үй жер болсо деле келип туруп, бул жерден үйдү тандап, үйдүн баштапкы төлөм 30%-ын төгүп, калганын 3 жыл ичинде бөлүп алып, үстөк пайызы жок эле төлөп алып алса болот. Үй жасалгасы менен тиет. Үйлөр өзүнүн эле өздүк баасында тиет. Бул жерде 278 батир бардыгы сатылган. Жакында булар өз ээлерине күрүчтөрүн тапшырабыз. Ал эми жагыта уланган 45 батир Д блогубузда. Бул кийинки жылдан ачыктары ээлерине тиет. Бүгүнкү күндө шаардын 21 дарегинде аталган ишкананын көп кабаттуу үйлөрүнүн курулушу жүрүп жатат. Анын ичинен 2 үй ипотекалык шартта берилип, анда 45 батир каралган. Эртең 1-май күнү Набережная көчөсүндө курулган үйлөрдүн ачкычтары өз ээлерине тапшырылат. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ жаңылыктары.
Оштогу онкологиялык ооруканада нур терапиясы жок. Мына улам түштүктөгү Ош, Баткен, Жалал Абад областарынан бейтаптар Бишкекке келип дарыланууга аргасыз болууда. Борбор калаадагы жалгыз аппаратка кезекке тургандар апталап ора тартып, жатар жайы жоктугунан аэропорт менен автобекеттерде түнөп жатышат. Маселе парламентте да көтөрүлдү. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Ош облустук онкология борбору бүтүндөй түштүк аймагын тейлеген жалгыз мекеме. Бул жерде химия терапиясы жана хирургиялык операциялар жасалганы менен дарылоонун эң негизги баскычы болгон нур жабдуусу жок. Муктаждыктан улам бейтаптар Бишкек шаарындагы жалгыз аппаратка апталап, айлап кезекке туруп дарыланууга аргасыз болуп жатышыптыр. Терапия, лучевой терапия деген отделениене жаткызып, кабыл албай койгон биринчи үйүңө барып келип аласың. Үкөл жок, жөнү күйгүзөт экен дегенде мен ондой кыйналып калам, мен күнүгө бирөө алып келиш керек деп, ошо лучевой терапия дегенге жатканымда саатына жазып коет, саатында барып алып келип атканбыз. Өчүрт менен да. Ошко неме болсо жакшы эле. Ошко алып келгенинче. Азыр эми Бишкекке жазып, Бишкекке барам эми. Ал жакта дагы жатакана болуш керек, көрүнүп келиш керек. Ошто болгондо жакшы эле. Урагерчилик болбойт эле. Азыр айрыкча мына 60-70тен өткөн карыган чалдар, карыган кемпирлер ооруп атат. Шуларды узак жолго апарыш кыйын экен. Мына Ошко ачып койсо жакшы эле да. Мен мына азыр атамы алып келдим. 4 күндөн бери ошол жака бар, буяка бар, буяка түш болуп жүрөмүн. Ош шаарына албатта нур терапия керек. Нур терапияны көрөдүгөн доктурлар тоже керек да бергечи. Чүнки каражат маселеси көп кетет. Аталган ооруканага Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынан жылына 2000ден ашуун бейтап кайрылат. Алардын 80% нур терапиясын алуу үчүн борбордогу улуттук онкология борборуна жөнөтүлөт. Бирок ал жактагы жалгыз жабдыктын кубаттуулугу өлкө боюнча агылып келген миңдеген бейтаптарды тейлөөгө жетишпейт. Биринен акчасы бар, акчасы жогу бар. Бишкекке барып келиште эле 4-5 миң сом жол кирени өзүнө эле кетет. Андан сырткары тамак жеп, ал жакта жатышып, азыркы учурда эң бир көйгөйлүү маселелердин бири ошол болуп атат да. Оштогу онкологиялык ооруканага буга чейин инвестиция тартуу каралганы менен долбоор аягына чыга элек. Адистер эгер Ошто заманбап нур терапиясы ишке кирсе, улуттук борбордогу кезек 2 эсеге азаймак дешет. Сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Мизрап менен мамлекет менен бар эме атат. Кандай кылып эми эгер ошол оборудованияны австрийский компания коюп берсе, биз кандай чечим? Эми азыр пока ошол долбоорду биринчиден бекитилиш керек. Да, бул аппарат бизге керек. Да, бизге биз ошол эменде кредитованияны мамлекет көтөрүп бере алат деп туруп чечишибиз керек. Чечим чыккандан кийин анан биз гана аны аракет кылабыз, анан эмени бункерди куруп, кайсы жерде ким коруп берет, кандай коруп берет ошондон. Онкологиялык оорулардын саны кескин өсүп, дарттын түрү жашарып баратканы айтылды. Оорунун мындай тез жайылышына карабай, нур терапиясынын жоктугу кырдаалды ан сайын татаалдаштырууда. Бул ыкма ракты дарылоонун эң натыйжалуу жолу катары каралып, шишиктин өсүшүн токтотот. 2023 жылдан баштап бир жана химтерапиясын кошумча айта кетсем, кээ бир препараттар бар, 100 миң сомдук дарылар бар. Ошол азыр мамлекет тарабынан бекер берилип атат. Бул дагы бейтаптарга чоң жардам болду. Ал арада маселе парламентте да көтөрүлүп, муктаждыкты жоюу талабы коюлду. Ош, Жалал Абад, Баткен, Жалал Абадтан келген оорулар жата турган жерлери жок, автовокзалга, аэропортко барып жатып келип дарыланып атышат. Мен сизден сурана турган нерсе, Ош шаарына онкологиялык жакшы заманбап оборудованияларды коюшубуз зарыл. Учурда түштүк аймагы боюнча 15 миң адам, ал эми өлкө боюнча 33 миңдей адам онкологиялык оорулардан жабыркап, каттоодо турат. 2025-жылы рак илдетине чалдыккан 6600дөй жаңы учур аныкталган. Алмагүл Эркебайкызы, Залкар Токтосун уулу, Эркинбай Бакиров, Оштова. Оштогу акысыз бут кийимдерди тиккен цехти уккан белеңиз. Шаардагы протез ортопедиялык бут кийим чыгарган фабрика түштүк аймагындагы жалгыз мекеме. Ишкана 5 миңден ашуун адамды 2 мезгил менен бут кийим менен камсыздайт. Фабрикага жаңы жабдыктар орнотулуп, өндүрүш сапаты дагы өстү. Эгер бут кийим керек болсо, акысыз алсаңыз болот. Кененирээк кабарчыбыздын сюжетинде. Адамдардын бүт бардыгын биз акысыз тейлейбиз, мамлекет тарабынан акча бөлүнүп берилген. Сиздер билесиздерби? Ошто ортопедиялык бут кийимдерди чыгарган фабрика бар экенин. Бул заводдо
айына 250-ге чейин атайын ортопедиялык бут кийимдер чыгарылып, акысыз таркатылат. Майыптуулугу бар же муктаж болгон жарандар келип кайрылып, жылына 2 жолу алса болот. Тынымы жок иштеп жаткан бул фабрика түштүктөгү жападан жалгыз протездик ортопедиялык мекеме. Күнүнө 15ге жакын ортопедиялык бут кийимдер тигилет. Ар бир бейтаптын дене мүчөсүндөгү кемтиги эске алынып, өлчөмүнө жараша ылайыкталат. Бул иш менен өзү 10 жылдан көптөн бери алектенип келебиз. Анан буякта эми ар бир немеге пациентке индивидуальный подход менен каралат. Модели башкасы крой кылабыз, чыгарып беребиз моделин. Талаптары бар, кандай кылыш керек. Бутуга ыңгайлуу болуш үчүн, удобный болуш үчүн ошолордун сурап билип, ого карап туруп жасайбыз. Фабрика мамлекет тарабынан каржыланат, андыктан чыгарылган ар бир ортопедиялык бут кийим жана каражаттар акысыз таркатылат. Учурда цех 5000ден ашуун жаранга акысыз кызмат көрсөтөт. Эрежеге ылайык жай жана кыш мезгилине 2 түрдүү бут кийим берилет. Көп шаардын, андай эмес райондун, облустун мүмкүнчүлүгү чектелген анча-мынчасы билбейт экен. Что бизде мындай завод бар, биз тейлейбиз, мындай бут кийимдерди жасап берип, протездерди жасап берген анча-мынча жарандарыбыз биздин мүмкүнчүлүгү чектелгендер билишпейт экен. Биз мамлекет тарабынан каржыланабыз, биз бекер жасап таркатабыз. Биз даяр продукцияларыбызды бул жерде мисалы үчүн мына подростковый деп коебуз, өспүрүмдөр жасап атабыз. Буларды азыр эгерде Баткен облусу жашаган болсо, сүлүктүү болгон болсо, буну через почта жөнөтөбүз дагы үйүнө чейин жеткизип берилет. Алда мамлекет тарабынан каралган. Цехте тигилген бут кийимдердин медициналык тарабы дагы эске алынат. Эгер наристенин бутунда кемтиги болуп калып, жаштайынан ортопедиялык ботинкаларды кийсе, сөөк муну түздөрүп дагы кетет. Ошондой эле жеке менчик дүкөндөрдөн караганда ал да канча сапаттуу дешет. Ушу Алайдан келип эме кылабыз. Заказ кызым баскандан бери эме алабыз да, ушу жасатабыз. Бесплатно. Инвестация боюнча бесплатно жасап беришет. Сапаттуу. Жылына канча жол аласыз? Башма жокту 1 жылда бир эле жол алабыз. Эгер бул бут кийим болсо, жазгы, кышкы кылып 2 сезонго жасап беришет. Өзгөчө тигилген бут кийимге муктаждык соңку учурларда көбөйгөн. Ал үчүн жаңы жабдыктар орнотулуп, суроо талапка ылайык сапаттагы чокойлорду тигүүнү күчөтүшкөн. Мында 40 кызматкер эмгектенип, жаңы алынып келинген жабдыктар алардын кол эмгегин жеңилдетти. Жылына 6000ден ашуун атайын каражаттар жана бут кийим даярдалат. Абдумалик Базарбаев, Тейт Тилебалдиев, Ош ТВ. Ош шаарында улуу жеңиштин 81 жылдыгын белгилөөнүн алкагында 9 май күнү Өлбөс полк акциясы өтөт. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Өлбөс полк жөө жүрүшү саат 9:00 Астранкулов көчөсүнөн башталып, Баялинов атындагы көчөгө чейин уланат. Анын алкагында фронттук жоокерлердин балдары жана неберелери аталарынын, чоң аталарынын улуу ата мекендик согуштун катышуучуларынын сүрөттөрүн көтөрүп жүрүшкө чыгышат деп айтылат маалыматта. Ошто жеке менчик мектептерге жеңилдик берилет. Бүгүн каладагы эл аралык Келбил мектебинин 5 жылдык мааракеси өттү. Жаш мектеп аз убакыттын ичинде комплекстүү билим берип, окуу процессин алгачкы жолу улуттук тарбия принцибине негиздеди. Билим берүү мекемесинин мааракесине шаар мэри Жанарбек Акаев баштаган делегация жана ата-энелер катышты. Келбил билим берүү комплекси 2021-жылы ачылып, учурда 380 окуучу билим алып, 50ге жакын мугалим эмгектенет. Ош шаарында 70 жеке менчик мектеп иштеп жатат. Мыйзам долбоорун кабыл алган депутаттардын биримин. Киреше салыгында бошотконбуз. Эмне үчүн? Анткени Кыргызстанда мектептер жетишпейт. Бул абдан чоң проблема. Ошон үчүн жеке менчик курам дегендерди, жеке менчик мектеп иштетем дегендерди биз колдон буттан алып дайыма колдоп келдик. Азыр дагы Ош шаарында дээрлик 100 000 бала мамлекеттик мектептерде окуйт. 18 000 бала бул жеке менчик мектептерде. Азыркы күндө Ош шаарында бир эле убакта 17 мектептин курулушу жүрүп атат. Бул бирок мектептин жетишсиздиги маселени чечпейт. Бизге ушул башка имаратка көчкөнүбүздө мамлекет тараптан багы пайызсыз кредиттерди алып, бизге ошол жагы дагы мындай чоң колдоо болду. Буюрса мындай билим берүүгө салым кошуп, сапат ийгиликтерди жаратуу жагында аракет кылып атабыз. Ийгиликтери жаман эмес.
Кыргызстанда анализдерди туура эмес чыгарып берген лабораторияларды жабуу сунушталды. Демилге депутат Азамжан Жалиловго таандык. Элекүүлүү укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргизүүнү демилгелеп жатат. Мыйзам долбооруна ылайык медициналык стандарттардын бузулушунан улам анализдерди туура эмес чыгарып берген үчүн жеке жактарга 10 000 сом, юридикалык жактарга 35 000 сом айып салуу, диагнозу коюлган лабораториялык изилдөөлөрдүн ката жыйынтыгын жашырган же жеке жактарга 20 000 сом, юридикалык жактарга 65 000 сом айып салуу. Долбоордо эгер бул аракеттер жыл ичинде кайталанса, айыппул 50 000ден 200 000 сомго чейин көтөрүлүп, лицензия сот аркылуу жокко чыгарылары айтылган. Мамлекеттик салык кызматы шылуунчулуктун жайылып жаткан түрү тууралуу айтып коңгуроо кагууда. Акыркы убакта белгисиз адамдар салык төлөө боюнча жасалма билдирүүлөрдү таратып, аларды расмий маалымдама катары көрсөтүүдө. Сак болууга чакырабыз деп айтылат эскертүүдө. Салык боюнча карыздардын бар жогун салык төлөөчүнүн кабинети, ошондой эле банктардын мобилдик тиркемелери аркылуу ыкчам текшерүүгө жана төлөм жүргүзүүгө болору айтылды. Быйыл өлкөдө акыркы коңгуроо салтанаты 29 майда өтө турганын Агартуу министрлиги эске салды. Ведомствонун маалыматына аземге карата бүтүрүүчүлөрдөн жана ата-энелерден акча чогултууга тыюу салынганы айтылат. Ошондой эле мектептен тышкары кошумча иш-чараларды уюштурууга, фейерверк жаруучу же кооптуу техникалык каражаттарды колдонууга уруксат берилбейт. Адатта акыркы коңгуроо 25 майда белгиленет. Бирок бул жылы жазгы каникулдар узартылгандыктан жылды. Биз айтып үлгүргөн негизги окуялар мына ушулар болду. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.